Акыркы жаңылыктардын алдында кыскача тааныштырабыз. Бишкектеги балдарды коргоо борборунан 3 бала качып кетти. Шаар ичинде чаңызгытып айдаган гольф Бишкекте унаасын ижарага берем деп акча алып качып кеткен жаран кармалды. Ушулар жана башка кабарлар. Видеого лайк басып, каналга каттала кетиңиздер. Кочкордун Кара Саз айылында катуу жааган жамгырдын кесепетинен кыян жүрдү. Кече 14-июнь күнү саат 14:30 чамасында Кочкор районундагы Кара Саз айылында катуу жааган жамгырдын кесепетинен кыян жүрдү. Бул тууралуу жергиликтүү тургундар кабарлашты. Маалыматка караганда каналдан суу ашып, Канат Абыкеев көчөсүнүн аяк жагындагы 4-5 үйдүн короосун каптаган. Тургундар кыяннын суусун токтотуп калышты. Июлдун башынан тарта айдоочулардын камсыздандыруу полиси текшериле баштайт. 1-июлдан тарта САГА полисин албаган айдоочуларга 3000 сомдон айып пул салына баштайт. Бул тууралуу Кыргызстандын камсыздандыруу уюму билдирди. Маалым болгондой, 1 жылдык камсыздандыруу 1680 сомду түзөт. Маалымат үчүн САГА ири чыгымдан коргойторчу полис айдоочу кокус кырсыктап калса, камсыздандыруу компаниясы чыгымын төлөп берет. Бишкектеги балдарды коргоо борборунан 3 бала качып кетти. 12-июнда Бишкектеги балдарды коргоо борборунан 3 жашы жетелик бала качып кеткенин Ленин райондук ички иштер башкармалыгы билдирди. Изделип жаткандар: Замирбекова Жасмина Абыловна 2013-жылы туулган, Аширкулов Нуртилек 2015-жылы туулган, Замирбеков Нурболот Абылович 2011-жылы туулган. Милиция балдардын жүргөн жери тууралуу кандайдыр бир маалыматы бар адамдарды төмөнгү телефондор аркылуу кабарлап коюуну өтүнөт. 0312 35 29 47 0312 35 12 70. Булак Баракелди. Таласта дагы 9 адам шаурмадан ууланды. Ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санэпид көзөмөл департаменти алардын 4-өө 14 жашка чейинки балдар экенин кабарлады. Бейтаптар кечээ саат 23:00 чамасында дарыгерге кайрылып, биринчи медициналык жардам көрсөтүлгөндөн кийин үйлөрүнө жиберилген. Жарандар тамактанган казан шаверманын ишмердүүлүгү убактылуу токтотулуп, иликтөө укук коргоо органдары менен чогуу уланууда. Аталган тест атынан экинчи ирет массалык уулануу катталууда. Буга чейин 31 майдагы 12 киши ууланып, 36 000 сомго айып салынган. Булак Спутник Кежи. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен Кубанычбек кызы Кымбат. Мындан алдында сиздерден жардам сурап кайрылган элем. Улум Мухаммад азыркы учурда 4 жашта. Мындан 3 жыл мурун жол кырсыгынан улам башынан оор жарат алып, баса албай калган. Бизге дагы $5000 ашык каражаты жетпей турууда. Сумма врачтар тарабынан өзгөрүлгөн үчүн сиздерден жардам сурап кайрылдык элек. Мындан операциясына жардам кылып кетиңиздер. Сиздерден суранчы Алланын ыраазычылыгы үчүн. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт дейт. Ушу балам дагы көптүн катарында басып кетти. Шуну каалаймын. Мындан алдында ошончо жардам берип келиңиздер. Берген жардамыңыздарга Аллах таалам ыраазы болсун. Азыркы учурда бизге 5 сом 10 сом болсо да аябай чоң жардам болууда. Баламдын басуусуна себепкер болуп коюңуздар. Жардамга колун сунам деген мусулман бир туугандар. Реквизит номерлер Мбанк Кымбат К деп чыгат. 3197 аягы. Ошол эле номерде ойденги бар, баланс кылып салам дегендерге. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. Самаган деп чыгат. 0600. Өзүмдүн энем азыркы учурда Россия өлкөсүндө мигрант болуп иштеп жүрүүдө. Жардамыңыздардан Аллах таала ыраазы болсун. Буга чейинки жардамдарыңызды дагы алып жатабыз. Бишкекте унаасын ижарага берем деп акча алып качып кеткен жаран кармалды. Бул тууралуу бүгүн 15-июнда Ленин Рептин басма сөз кызматы билдирди. Маалымдалгандай, милицияга бир жаран арыз менен кайрылып, өзүн таныштырган белгисиз жигитке чара көрүүнү өтүнгөн. Анын айтымында 26 майда ал жаран ишенимге кирип, алдамчылык жол менен такси кызматында иштөө үчүн Honda Fit үлгүсүндөгү унааны ижарага берем деген шылтоо менен 15 000 сом акча каражатын алып, изин жашырып кеткен. Бул факт алдамчылык менен кылмыш иши козголду. Натыйжада шектүү катары 1993-жылы туулган жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда тергөө иштери уланууда. Шаар ичинде чаңызгытып айдаган гольф карга айып салынды. Милициянын кайгылуу кызматы соц тармактарга тараган видеонун негизинде эреже бузгандарды аныктап протокол түзүлгөнүн кабарлады. Эске салсак, соц тармак колдонуучулары парктарда эле жүрө турган транспорттун көчөлөргө чыгып кеткенине, айдоочунун катуу айдаганына жинигелип, аны жоопкерчиликке тартууну талап кылышкан. Жакында эле качан турмушка чыгасың деген тасмага тартылгам, билсеңиздер керек. Дал ошол тасмадан көрүп, анан мага бир эмес 2 жолу келген. Экинчисинде ошо бирөө сырттан көрүп калып,
видеого тартып баардык пабликтерге таратып салган экен. Ким экенин таап алган жокмун, эми көчөдөн кайдан билем ким тартып кеткенин. Анан негативдер аябай кетип жатат. Ой, гүл менен келиптир, тизелеп отурат, Аида, анан боюңду көтөрбөй гүлүн алып койсоң, кабылдап койсоң эмне болот, эмнеге антип кыйкырасың деген сыяктуу. Биринчиден ал кишини мен тааныбайм. Экинчиден ал киши көрүнүп турат менден бир нече жаш улуу, мен атамдай эле болгон киши, бир 40-50дө точно бар да. Мен тааныбаган адамдан гүлдү алып, мага келип, мага турмушка чык, мага тасмадан көрүп сен мага характериң жабып калды, тигиниң жабып калдың. Мага андай нерсе керек эмес да, мырзалар. Эгерде жакпаса, жашагыла ошо жака баргыла. Америкага баргыла, Европага баргыла, жашагыла прекрасно. Муяка келип туруп не навязывайте. Ар кайсы мненияны, ар кайсы движенияны. Кыргыз жаштакка жашаган аялдарды сыйлайбыз, көкөлөтөбүз, эне бейиш эненин таман астында деген вот ушундан эле мына түшүнсөңөр болот да. Бейиш эненин таман алды, энени биз буху эне деген сөз билесиңерби? Энени мы всегда ценили. Аял затын всегда ценили. Курманжан дапкан эме эстеп койгула. Мы всегда ценили. Мен кечирип койгула, мен трезв болсом айтпай койдум. Бираз бүгүн просто мне бесит. Не надо усердствовать. Грань знайте. Кечирип койгула. Мне не нужна. Рядом люди не нужны, которые скандалистки, которые истерички, которые авантюристки и которые какие-то движения левые извне, которые навязывают к нам. Кыргыздар татынака 13-cü iyun günü tüm saat 3'te şamasında kurulgan üyüyordu. Alt küsürdeki kutudalar bölümüne ait öte teknikalar işte o da. Büro çekede. Büro çekede büro. Kardeş formadı burası. Cumhurbaşkanı burası.